Эртеден айткан сөзүңдүң эркелик деп туяйын. Дагы деле айтышта жүрөм, 10 жылдан буйрса, Кудай өмүр берсе. Ар бир мигранттын мындай өзүнүн топурагы көмсө экен, өзүнүн мекенинин топурагы көмсө экен деп мындай тилене берем да. Асман тирейт тоолоруң атактуу кетмен төбөкен. Элдин көйгөйүн айтууда бул акындар эл менен гана болуш керек деп ойлоймун. Жеңил коро сөзүңдөй да жеңилип кала турушта. Көп ийримдерге катыштым, көп эле агайларым, эжелерим болду, бирок устат аз убакыттын ичинде мага мындай устат кандай болушун көрсөттү да. Уматы конгон кишиге моодасы бар тилинде. Бийлик алмашкан сайын баш оомалык бар инимде. Бул башчыларга жолукса дароо баканын сала дейинге. Туура эмес деп калкым айтса да, туура элең алмашууда деп былтыр тургансың туунун түбүндө. Сактаганың желекти, сайраганың желекти, Нур-Султан сакталуң элдин дилинде. Анан өзгөртөбүз деп кийиминди, өкмөттө талкуу башталдың өткөн айдын биринде. Дагы да жагынып ой, бийлик тарапка аңай, Нур-Султан сөз жазып жүрбөң ой киминге. Төкмө акын Нурайым Бактияр кызы айтыштарда элди шаңга бөлөгөн тамашалары менен катар эле коомдогу орчундуу окуяларга карата жарандык пикирин эркин билдирип келет. Акын кыз бул төкмөлүк өнөрдүн негизги принциби дейт. Өкмөт каржылап берген, өкмөт салып берген имаратта Манас театрында иштеп атабыз. Бирок мен өзүм эркинмин, каалаган оюмду айта алам. Ошол эле убакта эч кимге жооп бербейм айткан сөзүм үчүн. Себеби акын эркин болуш керек. Мисалы Токтогул аталарыбыз, андан берки залкарларыбыз элдин гана көйгөйүн айтып, ошондой эле Сибирге чейин барып келип жатпайбы? Ал эми азыркы учурда эркин мамлекетте жашап атабыз, демократия деп атабыз. Бирок болгондо дагы чындыкты. Азыркы учурда кандай туура эмес нерселер болуп атса, элдин көйгөйүн айтууда бул акындар эл менен гана болуш керек деп ойлоймун. Себеби баары бир бийлик бир күн бар, бир күн жок. Жеңил коро сөзүңдөй да жеңилип кала турушта. Кубалаш үчүн токторду кубат керек унутпа. Кур элең ой сүйлөй бербестен ай, биринчи куруп жеш кереги жумуртка. Соңку жылдары кыргыз айтыш өнөрүндө акын кыздардын катары калыңдап келе жатат. Нурайым буга Майра Керим кызы баштаган эл сыймыктары салган даңгыр жол себеп болду дейт. Майра апа, Жыпар эже, андан кийин Гүлкайыр эже, Жамайка эже, Изат эжелер ошол өздөрү ошондой нерсени, мисалы аял киши акын болбойт деген нерсени сындырып берди окшойт бизгечи. Андан кийин эле биз чыгып келе жатабыз, ушу эжелер бизге жол салып, эжелер бизге багыт берип, жанагы тикенектүү жолду ачып койду да биз үчүнчү. Анан бизден кийинки кыздарга деле ошондой үлгү көрсөтсөм дейм да мен өзүм. Ушул эжелердей болуп жакшы айтыш жасап, эжелердей болуп, мисалы нарктан тайбай, жашоодо дагы, сахнада дагы мындай, сахнада кандай болсом, кандай сөздөрдү айтсам, жашоодо дагы ошондой болгонго мындай умтуламын да. Негизи кыздарга жакшы эле мамиле жасалат, себеби эл ичиндеги колдоо башка. Мисалы мага балдар туура эмес сүйлөп койсо, туура эмес ырдап койсо, ой бул кыз бала да, сен абайлабайсыңбы? Абайлап сүйлөбөйсүңбү? Абайлап ырдабайсыңбы деп ушундай комментарийлерди окуп калам да, анан көңүлүм жылып калат. Демек биздин ордубуз бар экен, кыз акындардын эл ичинде орду бар экен деп калам да. Аксы районунун Кызылжар айылында туулган Нурайым кичинесинен эле өнөргө жакын өскөн. Жогорку билимди ал Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинен алган. Акын кыз айтышка студент болгондон тарта кызуу аралашкан. 2017-жылы Нур-Султан Абдыкаримов деген акын бар, төкмө акын. Ошол менен Идрис Айтбаев ага эшитип барды. Ошол кезден сабак ала баштадым. Анан барганда ошол Нур-Султан Абдыкаримов, Айсаба Базарбай кызы деген акын бар ошто. Ошол үчөөбүз дагы бир канча акындар бар. Чогуу айтышып калчубуз. Окууну бүтүп эле Элтер телеканалында иштеп баштадым, кабарчы болуп. 2019-жылы май айында
Болот агабыздын концертин Элмирбек устатыбыз чогуу шакирттери менен алып барып калды. Анан эртең менен ошол конокторду тосуу жагы башка бирөөдө экен да. Анан мен алайынчы деп адан суранып алып, бирок мен кечирээк келип калдым да. Анан устатым кирсем эле устатым Ахмат байке, Элемхан байке отуруптур анан. Ошондон кийин ошо алып баруучу эже эфир бүтүп кетип атканда, агай, ушул кызды эмне болсо дагы алып кетиңизчи борборго. Ушул биздин кабинетте отуруп, бөлмөдө отуруп кыңылдай берет, айтышууга берет, ушуну акын кылыңызчы деп айтып калды. Анан макул деп күлүп эле анан WhatsApp номерлерин алып калгам агайдын. Өнөр ээсинин айтымында чыгармачыл чыйырынын телчи кишине айрыкча устаты, актаңдай акын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин өрнөгү зор дем болгон. Жаңы келгенинде айткан болчу, сен келдиңби, эми иштебейсиң. Бир гана ошол оюң өнөр болуш керек, айтыш болуш керек. Буюрса өсөсүң деп, ушул акындардай болосуң деп ошентип айтып калчу. Анан 20-апрелде устатыбыз каза болуп калды. Көп иримдерге катыштым, көп эле агайларым, эжелерим болду, бирок устат аз убакыттын ичинде мага мындай устат кандай болушун көрсөттү да. Анан жана көбүнө эле айтып берем, жанагы атасынан эрте калган эрке кыздай эле болуп калдым мен депчи. Асман терейт тоолоруң атактуу кетмен төбөкен, шарыгыйыңды шамшы кал, көгөнбөс туздуң кенекен. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт эмеспи? Нурайым учурда көр тириликтин айынан дүйнө кыдырып кеткен карапайым улутташтардын тагдыры жүрөктү оорутат дейт. Азыркы учурда ар бир үйдө мигрант бар да. Ошолор мындай ойлой берем да, баарысы Кыргызстанга кайтып, көбүсү бизде дагы ушундай жумуш орундар болсо, соцсеттерден көрүп калабыз да, инстаграмдарда ушул мигранттар ушундай болду, же болбосо ушул жакта каза болду депчи. Анан мындай ар бир мигранттын мындай өзүнүн топурагы көмсө экен, өзүнүн мекенинин топурагы көмсө экен деп мындай тилене берем да. Анан ушул алыста жүргөндөр бир жандай түндүктүн алдына бириксе, биз мындай күчтүү өлкө, күчтүү эл болсок, мындай сыртка кетип жаткан билимдүүлөр билимин мекенге пайдаланса, ал эми ошол билимдүү жаштарга өлкө мындай шарт түзүп берип, багыт берсе, биз дагы өнүккөн мамлекеттин катарына кошулуп, анан бир дагы мындай мигрант болбосо деп тиленет болчумун да. Эртеден айткан сөзүңдүң эркеликтеп туяйын, турмуштан аруң кезигер туулуп бир күн айың, барынчаң айтып алсын деп бала деп чыдап турайын, мулундаган тийишип үкөм уйдуңду сени урайын. Ай баракелде, гана элдиш. Алдыда төкмөлүк өнөрдүн гүлдөгөн доору келерине ишенген мекенчил төкмө кыз аруу максаттарга бай. 10 жылдан кийин эми дагы деле айтышта жүрөм, 10 жылдан кийин буйрса, Кудай өмүр берсе. Анан көп балалуу болгум келет. Буйрса жакшы жар кезигип, бири-бирибизди жакшы түшүнүп, Нурайдын күйөөсү эмес, ушул кандай десем, ошонун аялы деген сыяктуу ат калса деп дагы ойлойм да. Бактылууң акын токомдун да портретиң билинген. Максат Жаңгазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек. Токтогул деген атына да толкундаймын.